Пандемия маалында бир бахиланы 150 сомдон сатып алып келип берген ишкана бул фарватер деп аталган жоопкерчилиги чектелген коом. Бул тууралуу башкы прокурор Курманбек Зулушев 2020 жылдагы прокуратуранын иши тууралуу баяндаган маалымат жыйында билдирди. Азыр 5 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды. Эгер тергөө сапаттуу жүргүзүлсө, сумма мындан дагы көбөйүшү мүмкүн. Учурда Саламат сактоо министрлигинин алдындагы департаменттин бир нече кызмат адамдары тергелип жатат. Бул иш боюнча министрге дагы жетишибиз мүмкүн, деди Зулушев. Саламаттык сактоо министрлигинде текшерүү жүргүзүп бир жоопкерчиликке чектелген коом бул фарватерди коммерциялык сунуштардын шарттарын жана келишимдердин талаптарын одоно түрдө бузуп, азыр текшерүүнүн убагында аныкталып тергөөгө берилди. Ошондой эле Зулушев экс-вице-премьер Эдвира Сурабалиеванын кайрылуусунда айтылган пандемияда элге залал келтирген адамдарда жоопко тартыла тургандыгын айтты. Бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аттары аталбай тургандыгын белгиледи.